Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин учурдагы депутаттары Канат Исаев менен Айнуру Алтыбаева баштаган 9 адам бир мандаттуу округтан шайлоого катышуудан баш тартканын маалымдады. Ушуну менен бир мандаттуу округтардан шайлоого бараткан талапкерлердин саны 312 болду. Өткөн айда Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кеткен жана бул чечим партиянын съездинде кабыл алынган. Кыргызстандын жаңы лидери болуп Аю Холдингдин вице-президенти Нурлан Абдразаков шайланган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоодо ат салышуу үчүн 21 партия талапкер катталган.